Бүгүн эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнүнө карата Кыргызстанда өндүрүлгөн ар кандай тармактагы 40-ка жакын компания чогулуп, ата мекендик өндүрүүчүлөр ассоциациялар тарабынан майрамдык маанай менен атайын кооздолгон машиналардын автопарады уюштурулду. Автопарада отечественных производителей. Компания «Широк» одна из первых на рынке стала выпускать национальные напитки. Эмгек жана өндүрүш деген аталыштагы жүрүш аркылуу өнүгүп кетели деген максат менен чыккан автопарат түштүк магистралдан Абдрахманов көчөсү менен, андан соң Горький көчөсү менен Туңгуч Кичи районундагы Аюгрант соода борборуна чейин уланды. Бул иш-чарага Кыргызстандан эң алгачкы жолу өндүрүлүп чыккан Топоз трактору да катышты. Биздин тракторду Топоз деп атадык. Анткени Топоз деген бул күчтүү жаныбар. Анан кийин бышык. Биздин да тракторлор ошондой болсун деп, биздин тракторлор күчтүү, бышык болсун, анан кийин дыйкандарга жардам берсин деп, ошон үчүн атын Топоз койгонбуз. Эмгек жана өндүрүш деген аталыштагы иш-чарасы быйыл 2-чи жолу өтүп жатат. Майрамдык автопаратка Жалал Абад, Ысык көл, Баткен, Чүй облустарындагы өндүрүүчүлөр дагы катышты. Мындай иш-чарага өкмөт да көңүл бурса, өндүрүш тармагында жакшы жыйынтык болор эле дешет уюштуруучулар. 40-ка жакын компания катышты бүгүн. Бир майрамдык маанай жаратканга аракет кылдык. Анан кийин негизи ушундай бир идея алып чыгып атабыз. Ушул өндүрүүчүлөр, өндүрүштү көтөрүш керек, ошолорду даңазалаш керек деген бир идеяны алып чыгып атабыз. Ошонун ортосунан алкагында бириксек, анан кийин ошо канчалык өндүрүш, канчалык даражада тез өнүгүп кетсе, ошо экономикабыз, өлкөбүз ошончолук тез өнүгүп кетет эле деген бир ниет менен ушул бүгүнкү бир майрамды уюштуруп жатабыз. Мындан сырткары марштын катышуучулары шаардын тургундары кыргыз элин эмгекчилердин майрамы менен куттуктады. Мы очень рады, что участвуем в таком автопробеге наших кыргызских производителей. Хотим поздравить всех, кто увидит нас сегодня. Я хочу поздравить всех горожан с праздником 1 мая. Всем удачи, здоровья. Мы рады. Ура! Ура! Ушул 1 май майрамыңар менен куттуктайбыз. Ушундай ачык асман, күн тийип эле турсун. Кыргызстандыктарды ошо бүгүнкү 1 май эмгекчилер майрамы менен куттуктайм. Ар дайым ошо Кыргызстаныбызга тынччылык болсун, ден соолук болсун. Ушундай буюрса майрамдарда ушу маанайсы ачык болуп жүрөсүн. Хотим пожелать нашему Кыргызстану всего самого наилучшего, здоровья, успехов и чтобы у нас всегда был мир. Баарыңарды бүгүнкү эмгек майрамы менен куттуктайм. Дайыма күн чыгып турсун, элдер ден соолуктуу болсун, тынччылык болсун. Рахмат. Акылай Маратова, Талант Жапаров, Сентябрь.